Бул боюнча эми буга чейин дагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, журналисттер келгенде ар бирин кабыл алгам. Сиз да келип атасыз, сиз да кабыл алып атам. Мен буга чейин деле айтып кетпедимби? Ушул коргоо органдарына туура эмес маалыматтарды, жанагы фейк аккаунттар аркылуу маалыматтарды берип атышат да. Мен атам боюнча дагы, мен боюнча дагы, мунун бардыгы сөзсүз түрдө эми териштирүүгө жатыш керек, бардыгычы териштирип чыгыш керек. Жанагы таратылган видео боюнча дагы айтып кете турган болсам, менин атамдын эч качан жанагындай кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. Чейинчи. Мен жана кече дагы айтып кеттим. Кылмыш жоопкерчилигине эмес, жанагы административдик жоопкерчиликке ушу 60 жашка чыгып тартылган эмес да. Анан ошол жана мен кече айтып кеткендей эле издөөдө жүргөн мурунку милициянын кызматкери Аваз Абдраимов ушундай туура эмес маалыматтарды берип, ошол коргоо органдарынын жетекчилерин дагы туура эмес маалыматтар жеткирип атышат да. Анан ошол маалыматты такташ үчүн эле чакырдыгы деп ойлойм. Ошол чындыгында сиздин тиешеңиз барбы же жокпу депчи. Чындыгында мен атам эч качан тиешеси болгон эмес да. Сиз өзүңүз атаңыз менен сүйлөштүңүзбү, эмне себептен чакырды деди? Атам менен сүйлөшкөндө ошол боюнча чакырды деди. Анан чакырганда ошол тиешеңиз барбы деп туруп беседа жүрүптүр. Ошондо атам албетте ошо өзүнүн тиешеси жоктугун дагы айтып берип, жанагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич дагы айтып атпайбы? Өзүнүн сөзүндө да айтты. Эгерде мыйзамды ким гана бузбасын, ага сөзсүз түрдө чара көрүлөт депчи. Эми мына бүгүнкү күнү Камчыбек Кыдыршаевичтин сөзү иш менен далилденип жатат да. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, бүгүнкү күнү кандай иштер жүрүп жатат, коррупция менен кандай күрөшүүлөр жүрүп жатат, жанагы уюшулган кылмыштуу топтор менен кандай иштер жүрүп жатат. Ал кишилер ошол өзүнүн кыймыл аракети менен далилдеп баштады. Ошо өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Өткөн жумада Баткен областынын губернаторунун кеңешчиси дагы кармалып алды. Ал жакта дагы түздөн түз ошол жанагы Аваз Абдраимовдун тиешеси бар да. Ошол губернатордун кеңешчисин ушул ишке, ушул жолго түртүп коюп атат. Анан мен губернатордун кеңешчисин буга чейин таанычмын, бирок экөөбүздүн ортобузда мындай пикир келишпестик бир дагы жолу болгон эмес. Жакшы жагынан таанычмын, бирок ошондой жолдорго эми бул пенде экенбиз да, адашып калат экенбиз, ушул жаман жолго түртүп койду да азыр өзүнчү. Мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин албетте мыйзам биринчи кезекте эң бийик туруш керек да. Ар бир адам ошол мыйзамды бийик кармап жүрүш керек. Рахмат. Дагы кошумчалай кетчү. Кошумчалай ошонун баардыгы эле эми мени ушул жаманаттуу кылып туруп көрсөтөбүз деп айрым ушул бир оңго жетпеген адамдар болуп атат. Бирок мен ушул эл үчүн ак кызматымды кылып келип жатам. Мына Лейлик районунун эли дагы билет, Сүрүт шаарынын эли дагы билет. Мен эч качан барып туруп бирөөнү коркутуп же болбосо өзүмдүн кызыкчылыгымдагы маселелерди эч качан алдыга койгон эмесмин да. Бүткүл ушу элдин кызыкчылыгына өзүңүздөр дагы ошол жогорку кеңеште отурасыздар. Мен кандай сөздөрдү сүйлөгөндөрдүн баарын угасыздар. Мен ошол бир гана элдин талабын талашып келем. Ошол азыр эми келечекте Кудай буйрса көптөгөн алдыбызда иштер бар. Мына эң негизгиси президентибиз Соода Нуркожоевич дагы, Камчыбек Кыдыршаевич дагы Баткен областына өзгөчө көңүлүн буруп атат. Ошол кишилерге биз дагы ушул жөлөк болуп туруп, өзүбүздүн жардамыбызды берип туруп, ушу Баткен областынын ичине алдыга жылдырганга өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Бул сеттерге чыгып аткан маалыматтарга таянып кетсем,
мен мага коюлган дәткасан жана прокурор кличкаларыны мен баш тартамын. Андай менде кличкалар болгон эмес. Менин атым Ильяс Кожо. Ушул убакытка чейин Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай кылмыштуу топторго мен эч кандай тиешем жок.